Кыргыз-казак чегарасындагы Токмок Унаа жол көзөмөл өткөрмө бекетинин ишин жакын арада жанданат. Бекетти модернизациялоо иштери азыр аяктап калды. Бүгүн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков чегарадагы көзөмөл өткөрмө бекетти реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. 2 ай мурда эле бекеттеги жабдыктар кол менен башкарылып, кызматкерлер вагондо отурчу. Эми болсо бардык шарты менен 2 кабаттуу имарат тургузулду. Анын курулушу дээрлик аяктап, шубагы гана калды. Курулуш иштери жүрүп жатканда бекет убактылуу жабылган. Эми эң жакынкы убакытта кайра иши жанданат. Жер маселесинен баштап каркасына чейин, бүгүнкү бүткөнгө чейин бүт көзөмөлдү жүргүзүп аттык. Бүт курулуш эмелерине жооп берет бүгүнкү күндө талаптарына. Орт коптурту мына бүт экспертизадан өткөн тоже жооп берет. Бүт экспертизалардан өткөн бул. Экологический, пожарный экспертизадан баары өткөн да. Ушундай эле жаңылоо иштери Кең Булуң Унаа жол өткөрмө бекетинде дагы болууда. Андагы иштер апрель айында аяктоо мерчемделди. Бирок бул бекет модернизацияга байланыштуу жабылган эмес. Жарандар менен унаалар чегарачылардын мурдагы калыбында эле иштеп, күнүнө 300гө жакын унаа жана 3000дей жаран өтүп жатат. Модернизациядан кийин өткөрүү кыйла жеңилдеп 10 миңге жакын адам жана миңдей машинанын өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биздин кызматкерлер үчүн баардык шарттар түзүлөт. Жата турган жери, тамак иче турган жери, курал сактай турган жерлери. Эгерде жанагындай бир мындай машинелерди текшере турган болсо, мындай атайын текшерүүчү жайларга алып барып, угулублины досмотргаланганда шарттар болуп турат. Буга чейин бекет эл аралык талаптарга жооп бербесе, эми заман талабына жараша ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Курулушка кетүүчү каражат өз убагында бөлүнүүдө. Ошондуктан экинчи объектта пайдаланууга белгиленген мөөнөттө берилет. Каржыланган жагынан өзү бир эле объектке 26 миллион деп биз койгонбуз. Смета боюнча бүгүнкү күндө 23 миллионго тендерный тендерный баасы менен утуп алышкан. Бүгүнкү күндө ошо жумуштарды жүргүзүп алышат. Кудай кааласа ошол объектти Кең Булуңду болсо 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. Токмоктукун өзүңүздөр көргөндө азыр биз болсо уже бүтүрдүк. Кечээ көсприемка болду. Объектилерди караган премьер-министр курулушчулардын ыкчам аракетин белгиледи. Ал ошондой эле жаңылоо менен мамлекеттик чегарадан өткөндөргө ыңгайлуу шарт түзүлөрүн жана ыкчамдуулук бекеттин башкы талап экенин эске салды. Еврос алкагындагы милдеттерди бул приоритеттүү катары көрөм. Анткени биз экспортко чыгып аткан ишкерлерибизге, дыйкан фермерлерибизге Евразестен күтүлүүчү кирешелерди биз максималдуу түрдө алганга аракет кылыш керек да. Жээнбеков жазга чейин бардык бекеттер эл аралык талаптарга шайкеш келип жасаларын белгиледи. ЭАЭП алкагында ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияларды талапка ылайыктоо иштери да жүрүп жатат. Бул аракеттердин баары ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн товарларын экспорттоодо болушунча ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган. Бурулай Пусурманкулова, Диана Мамекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал, Чүй облусу.